Марсель порт шаарында бул шайлоодо иммиграция тууралуу талкуулар үстөмдүк кылды. Бар иштеткен нигериялык принц Ирогама бул шаардын күчү ар дайым ар түрдүүлүктө болгон дейт. Биз мында үй бүлө балдарыбыз менен турабыз. Андыктан балдардын келечеги үчүн коомду жакшыртууга аракет кылабыз. Бирок иммиграцияга каршы катаал программа менен чыккан Улуттук биримдик партиясынын күч алуусу көптөгөн жамааттарды чочулатты. Ал партия франциялыктарды бөлүп жарууга аракет кылып жатат. Бул кооптуу болушу мүмкүн. Былтыр Марсельде болгон бул сыяктуу башаламандыкка улуттук биримдик жана оңчул ЖМКлар катуу көңүл бурушкан. Алардын айтымында зомбулук көзөмөлсүз иммиграциядан болуп жатат. Бул шаардын баңгааткеччилиги жана кылмыштуу топтордун зомбулугу сыяктуу көйгөйлөрүнө да тиешелүү. Пенсионер Фрэнк Бошей мындагы коопсуздукка кабатыр. Биздин өлкө катуу өзгөрдү. Бизге тандалма иммиграция керек. Алар тетиги эле жерде баңгизат сатышууда. Бардык жаштар жанында бычак алып жүрөт. Бул абалдын толук көрүнүшү эмес. Бул жакыр жамааттарда адамдар Францияны каптап бараткан бөлүп жаруучу күчтөргө каршы күрөшүү үчүн интеграциянын жолдорун табышууда. Мен үчүн Франция меймандос өлкө. Баарына жылы мамиле кылат. Эли да ар түрдүү. Сенин кайдан келгениң маанилүү болбошу керек. Франциянын шаарларында түрдүү этникалык жамааттар шайлоонун жыйынтыгына кубанып жатышат. Бул адамдар Париждин чет жакасында чогулушту. Мен абдан жеңилдедим. Бүгүн түнү бул топто жеңилдөө сезими күч. Бирок алар иммиграция боюнча улам күчөп бараткан талаш тартыштар ушуну менен бүтпөй турганын билишет. Алар бул биздин үйүбүз деп ырдашууда.